таза, Саяпкер айткандай, эң таза кыргыз жылкысы Суусамыр. Командадагы бир жекеден жеке аргымак. Өзүбүздүн ушул жергиликтүү жылкылардын бири Суусамыр. Кубантай даярдап атат. Бул Суусамырдан чыккан үчүн Суусамыр коюлганда бунун аты. Кубантай, ассалам алейкум. Ден соолуктар кандай? Жакшы жүрөсүңбү? Кубантай, сен да Суусамырдан, аттагы Суусамырдан. Сен бул лигага чыкканга чейин таныш элең болот? Ооба, таанычым. Самырда ошо оюндарда, Самыр ичинде өрөөндүк оюндарда салып жүрчү. Ошол жакта бир оюн мингем. Ошо мурун эле минген белең? Мурун бир оюн мингем. Андан кийин ошо Акшумгар командасы менен Орустукка келди. Нурумин да, жаңылбасам. Анда ошо биздин айылда Эрлан деген инибиз болот. Нурбек бул деген ошол минди Орустта. Анан кийин 9-майда Нурбайке минди. 9-майда минди. Жалал-Абадтан. Анан кийин 31-нде эме Салежен командасы менен чыкты. Тима мин да? Темирлан минди беле? Темирлан минди. Андан кийин Орусда эгемендүүлүк болгондо мен миндим. Анан ошондон баштап мен минип кеттим. Жакшы. Кубантай, бул жаныбардын сен көп аттарды минип калдың, бирок баягы жекеме-жекеге түшкөн аргымактардын көп эле баягы өзүбүздүн жергиликтүү баягы орто бойлуу аргымактар да. Анан баягы Суусамырдын башка жекеме-жекеге түшкөн аргымактардан айырмасы барбы? Кандай айырмасы бар? Айырмасы бар. Берки аттардан өзгөчөлүгү ушу лоп жакшы урат. Бетпаңдай. Катуу коюп туруп, анан ула калганда ушу полянын ичи менен ойдогодой жүрөт десем болот да. Тартан токтойт, күлүк. Аябай күлүк дегенем, аябай окмуш күлүк эмес, мындай өзүнүн деңгээлинде аттардан жакшы күлүк десем болот. Тартканда ойдогодой жүрөт, ушу улак менен да оюнда жакшы жүрөт да. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт бөлөк аттардан. Шамдагай ылдам. Үчүн кетип баратып, топтошуп бараткан жерде аттан тартсаң, ошол жерден токтоп, кайра артка чыгып, кайра алдыга суруп, ошонусу менен кетет. Баракелде. Кубантай, анан баягы мен кээ бир көрөрмандардын ушундай айткан сөзү бар. Баягы Кразга да окшош жактары көп депчи. Баягы Казанга барган жагы, баягы быйтап качкан жагы. Бир атка окшобойт го дейм, өзгөчөлүгү. Ар бир аттын өзгөчөлүгү бар. Мунуку өзгөчө. Кыраз деген аргыма канча жыл болду. Ал менен тең аттар азыр улакта Көкбөрдө жок. Мен айта кетсем, ошо Көкбөрдө азыр Кыргызстан боюнча эң тайгазана жүргөн, эң улуу канча жылдан бери салып жүргөн ат десем болот. Ушу Кыраз го дейм эң биринчиси. Бөлөк аттардан кандай десем, өжөрлүгү, күчтүүлүгү, ылдамдыгы менен жүрөт го десем болот да. Баракелде. Кубантай, дагы бир мен баса белгилеп айтчу жерим, баягы көчмөндөрдө Казакстан менен болгон финалда, экинчи жекеме-жекеде сен чыкканда ушундай бир башкача үн чыгып кетти да. Ошол аргымак Казакстандык, эгер жаңылбасам, баягы Данчак Будён аргымак окшойт, бирок защитник аргымакты ушундай катуу коюп кирди да. Ошо тиерден ошо эмеген, жана капитаны ошол менен экөөбүз бетпаңдай чыктык, лоп. Ошо лоп чыкканда кайткан жок. 3-4 жолу чыктык, 5-6 жолу чыктык, вообще мындай тиги атка мындай моюн берген жок десем болот да. Мен ойлоп атам да, баягы биринчи ат уруп тигин атын эмне чочтуп алды дейм да, кийинкилерде андай кирбей калды алатчы. Балким болушу мүмкүн. Ошо мунун эмеси принципи менен мен өзүмө жаккан ошо бетпаңдай жакшы урат десем болот да. Лоп кое бергенде барып турат. Уруп деле сразу жатат, сразу ачылат. Ошол моментти алыш керек да. Себеби ошол оюнда баягы биринчи таймда биз полянын линиянын жанында турганбыз да. Баягы бир коркунучтуу үн чыгып кетти да, мындайча айткандачы. Ушу биринчи жекеме-жеке болду. Тигинин аты дагы жаңы свежий күч, меники деле свежий күч, экөөбүздүк ошо жаңы чыкканда аныкы деле Кыргызстан, Казакстан боюнча мен деген атты алып келишкен. Алар да утабызда келишкен. Ал деле болгон салды, бул деле болгон салды, бирок менин атым анган аябай эле күчтүү десе болот. Баракелде. Кубантай, ийгилик алдыдагы оюндарга. Буйрса, мыкты оюндарды күтүп калабыз. Көрөрмандар оюнду өтө сагынды. Ооба, элдин баары эле күтүп атат. Үйдөгү аталарыбыз, апаларыбыз. Силер да жаныңарды койбой аткандыр, жазып, Эми чын айтканда ошо Норузда болот деп аткан, андан кийин 9-майга болот деп анда болбой калды. Анан ошондо деле бул Көкбөрү кылымдарды карткан оюн экен. Каныбызга сиңген оюн.
эми күйөрмандар көп эле сурап атты, качан болот деп. Жана биз чын айтканда ал нерсени чече албайт экенбиз. Өкмөтчүлөр эми өкмөт деңгээлинде чечилсе болот. Өкмөт тараптан чечилгенден кийин бул жалгыз эле мен эмес эле бардыгы эле Кыргызстан 99% сүйүндү го десем болот. Баракелде. Куантай ийгилик анда. Кана жаныбарды минчи. Суусамыр достор. Бул достук командасынын эмес, бир өлкөнүн желегин желбиреткен жаныбар. Машалла. Мынакей.